Ассаламу алейкум достор, өткөндө видео чыгаргам, көрүлектер болсо описанияга калтырам. Дагы бир башка темаларда сиздер менен кененирээк бөлүшмөкчүмүн. Достор, карагылачы, мекенибиздин аба ырайы бир укмуш го. Күзүндө бак дарактар гүлдөп атат. Ошол эле күздө, ошол эле учурда ашууларыбызда аябай бир катуу каар жаап атат да. Таң каласың. Керемет жерибиз бар го, керемет. Бирок силерге, урматтуу менин көрүүчүлөрүм, досторум, классташтарым, кыргыз эли, жалпы мигранттар моундай нааразыбыз да. Урматтуу биздин жеп жутарлар. Мына сага. Мэриянын атынан дегеле кыйын болуп келишип акчылар. Депутаттар ушуну карабайт, өкмөт эчтекени карабайт деген. Короче, Муну бийликтегилер бир карап койсо жакшы болмок. Мындай айыл башынан кереги жок бизгечи. Жалал аттын мэри карай бул жерди. Ушуга тыюу салынабы, салынбайбы бизге? короче. Разрешенияны берип коюп турму? Фундамент куйганга үйдүн ичи барата мынакей турат. Ушуга көңүл буруп койсоңуздар. Биздин айыл өкмөтү, айыл башчылар буну кызыктар да эмес, алар өздөрү кичине тыйын тыпыр таап ошо менен жашаса гана деп өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн. Айрыкча жанагы видеону тартып аткан адамдарга бир суроо да. Ушинтип биз нааразыбыз да. Бул болбой калды, тиги болбой калды, бул жакта чөп өспөй калды, биякта чөп көл өсүп кетти деген сыяктуу. Силердин оюңар боюнча биз мекенди кантип өнүктүрөбүз? Эмне ушинтип нааразы болуп эле жүрө беришибиз керек да. Мен силерге бир мисал келтирейин. Силер элестетип койгула, ооруп калдыңар, Кыргызстандасыңар, больницага бардыңар. Суу чыкпайт. Ремонт совсем начар. Талапка ылайык шарт жок. Макул шартына деле көз чумалычы, кирсеңер, медсестра сизди тоготпойт. Макул тоготпосо да, шарт жок болсо дагы эптеп барып, бияктан ар кайсы жактан иштеп келген акчаңызды төлөп берип, тиңде мындай кылып айыктыңар, айыгып жолго чыгып, жолдо кетип баратсыңар, жолдо мындай болуп аткан окуя. Мындан айланып өтүш керек, же бул жагынан айланып өтүш керек. Ушундай окуяларды көрүп, энем деп базарга барып, үйгө кичине азык түлүк ала кетейин деп базарга кирсеңер, базарга барсаңар ушундай окуя. Макиев Чехов көчөсүнүн кесилишинде жөнөкөй карапайым таксист өшөн гай кызматкерлери алып кетишти. Базарга барып эптеп азык түлүк алып келип, үйгө келсеңер, үйдө кошуна апам мынтип милицияларга нааразы. Анан кечинде ойлонуп жатып, энең баарына ыраазымын, мен деле башка көпчүлүк сыяктуу мигрант болуп Москвага кетип калайынчы деп. Эртеси күнү ошол күнү кечинде кийимдер салып, эртеси күнү жолго чыксам, жолдо баратсам, жолдо мындай окуя. Кыргызстандын машиналары кетти, жүктөп алып. Эсиңерге келди кыргыз элим. Биз бир атанын канынан тараган бир тууган элбиз.